Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү табияттануу сабагынан темабыз атмосфера жердин аба катмары. Сабактын максаты атмосфера жердин аба кабыгы, абанын туруктуу курамы, температурасы боюнча маалымат аласыңар. Ошону менен бирге атмосфераны зыяндуу заттардан коргоону, табиятка аяр мамиле жасоону үйрөнөсүңөр. Атмосфера балдар жердин аба катмары. Биз атмосфера деп аталган чоң аба океандын түбүндө жашайбыз. Жердеги аба көзгө көрүнбөстөн жер шарын бүт бойдон каптап турат. Жердин атмосферасы бул анын кийими. Аба жер кыртышын күндүн ысык нурларынан сактайт. Ошол эле учурда жылуулуктун мейкиндикке чачырап, тарап кетүүсүнө мүмкүндүк бербейт. Атмосферадагы абанын курамы азот 78%, кычкылтек 21%, көмүр кычкыл газы 0,03%, суу бусу жана аралашмалар 0,03%, озон жана инерттүү газдар 0,094% түзөт. Атмосфера төмөнкү катмарлардан турат. Тропосфера 20 км бийиктикте, стратосфера 50 км, мезосфера 85 км, термосфера 690 км жана экзосфера 10 000 км бийиктикте түзөт. Абадагы кычкылтек дем алганда, күйгөндө, чиригенде сарпталат, бирок ал дайыма өсүмдүктөр аркылуу сакталып турат. Төмөнкү тажрыйбага көңүл бөлөбүз. 1782 жылы Швейцар окумуштуусу Сенебе жашыл жалбырактуу өсүмдүктү сууга салып тажрыйба жүргүзөт. Жалбырактардын күн тийген жагында газдын көбүкчөлөрү пайда болгон. Ушул бөлүнүп чыккан газды идишке чогултуп, ага өчүп бараткан чычаланы салган. Чычала жалбырактап күйө баштаган. Демек жалбырактар сууда кычкылтекти бөлүп чыгарган. Сенебе мындан өсүмдүктөр айлана чөйрөдөгү көмүр кычкыл газды жутуп, көмүртекти сиңирет да кычкылтекти бөлүп чыгарат деген жыйынтыкка келген. Жашыл жалбыракта үттөр аркылуу эки карама-каршы газ алмашуу процесси жүрүп турат. Бири дем алганда, экинчиси көмүр кычкыл газы менен азыктанганда жүрүп турат. 11-чи таблицаны карайбыз. Жердеги абанын географиядан кеңдиги абанын температурасын аныктайт. Абанын температурасы өзгөрмө чоңдук. Ал бир орундан экинчи орунга өткөндө сутка ичинде жана жыл бою өзгөрүлүп турат. Атмосферада күкүрттүү газ, көмүр кычкыл газдын нормадан ашыктыгы, чаң түрүндөгү каттуу заттардын бөлүкчөлөрү сыяктуу аралашмалар да кездешет. Булар азыркы күндө өнүгүп жаткан технологиялардан, завод-фабрикалардан чыгып жаткан түтүндөрдүн негизинде пайда болууда. Ошондуктан балдар, аба катмарын сактоо үчүн жашыл массивдерди коргоп жана көбөйтүшүбүз керек. Бүгүнкү сабагыбыз атмосфера жердин кабыгы боюнча болду балдар. Бул сабактан жетиштүү маалымат алдыңар деген ойдомун. Үйгө тапшырма төмөндөгү 2 суроого жооп жазасыңар. Саламатта болгула балдар.